Караңгыда жол тапкан, жоктон бар кылган, өзүнүн ак эмгеги менен киреше тапкан инсандар туурасындагы табышкер көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз бээнин сүтү менен дарылануу тармагын айтып бермекчибиз. Ал үчүн Бишкектен өтө алыс эмес, тагыраагы 25 чакырым жерде жайгашкан Чоң Курчак жайлоосуна келдик. Бул жерде бээнин сүтү менен дарылануучу жана кардарларды тейлөөчү Темиркан Керимбаевдин ушундай бир жакшы эс алуучу жайы жайгашкан. Мурда кызматта болуп, шаардагы жол тартибин көзөмөлдөп келсеңиз, бүгүнкү күндө адамдардын ден соолугун чыңап, ошол менен алектенип турат. Шарт демекчи, кандай шарттарды түздүңүз кардарлар үчүн жүрбөйсүңүз? Жүрүңүздөр анда. Атайын номерлер бар, ар бир бөлмөдө ушу 2 орундук, 3 орундук, 4 орундуктар бар да. Мына өзүңүздөр көрүп турган бөлмө атай 2 орундук. Мынакей тарнакай эже карындаштары эс алып атышат. Мына атайын өзүнүн дааратканасы бар. Эшикке чыгышпайт жарым түндө. Ичинде мустак суу, ысык суусу бар ичинде. Андан тышкары мына атай телевизор коюлган. Бүгүнкү күндө бардык дүйнөдө болуп аткан жаңылыктар менен тааныш болуп турушат да, шаардын үйдөн алыс кеткенде. Бияка мен быйыл биринчи келип атам, булар экинчи жолу келип атат эмес менен. Ошо бронхиттен аябай эле жардам берди. Сүткө келгенден баштап мурдагыдай жана одышкасы, жана астмасы кадырбай калды. Ошо үчүн биз чында үзбөй келебиз. Bir бээден канча сүт чыгат? Bir бээден 1,5 литрдай чыгат. 1 литр, 1,5 литр, 3 литрге чейин берген бээлер бар. Канча мал сайсыңар? 5 мал сайыз. Азыр менде бир 35 киши ичип атат сүт. 200 граммдан ченеп берем ошо каждыйына. Ошондо бир адам бир күндө 1 литр ичет. 1 литр ичет. Көмбө өндүргү, конечно, бөлүнүшсүз. Мындай анча-мынча бир чөп даамы бар. Силер аз көмүп калгансыңар, э? Көмүп калганбыз. Эмнеси менен пайда дейт. Силер мисалы үчүн организм тазалайт, биздики ашказанырчу. Сүт ичкенден кийин басылып ушуну жыл сайын ичип калдым. Жылуунда мындай даамдуу болот да, жакшы. Ичкенде. Жагымдуу. Мустагын ичпедик, ушул жерин жылуу эмесин сабап келип эле. 3-4 күндө жетпей ичебиз. Балдарыңызда ичет. Балам менен келдим, жакшы уулум менен. Кече баштадык. Жакшы жагып, жакшы сабаттайбыз. Природа, молоко, воздух, горы, все отлично. Шикарная погода, детям вообще очень нравится. Ну, молоко мне не очень нравится, но хумус больше нравится, ну, можно, да, пить. Все равно привыкнешь потом. Берде шарт боюнча 3 мал ысык тамак берилет. Эртең 8-де, 12-де, кечки 6-да 3 мал ысык тамак беребиз. Кээ бир убактта ошо кардарлардын өзүнүн каалоосу боюнча тамактарын жасап беребиз. Берде диета тамак ичкендерге ата диета тамагын жасап беришет. Бүгүн менюда эмне? Плов. Өзүңүз билип эле же кардарлар мындай сурап, плов жейбиз деп атабы? Биз атайын деле меню түзбөйбүз. Клиенттин каалоосуна карата Кой жейт элем, курдак бышыргылар дегендер болобу? болот, тандайларда болот. Боз үйлөрдү беребиз. Өздөрү кааласа өздөрү кой союп курдак бышырып жешет, каалабаса биз бышырып беребиз. Коро жайыңыз турбайбы? Коро жайым бердим, эртелгеч балдар келип, неберелер келип эс алып турган жер керек экен. Элдер менен кош чогуу жатып, отдельно өзүнчө бир бөлмө салдым эле бергеч. Өзүм атай мына сыртын атай кара жыгачтан тилдеп тооздогонго аракет кылгам да. Анан эми жайында салкын болсун, кышында жылуу болсун деп атай мына жалаң таш менен тургузуп берди. Бир да цемент жок. Таштардын арасында кош эме чырпыктарды чыштаганбыз да, дарактын бутактарын чыштаганбыз. Орусча сетка мактап коет го, ошонун ордуна жагачтарды колдонганбыз да.
жакшы кармап турат бүгүнкү күндөчү. Менде ушундан бир суроо пайда болду. Мындай мамлекеттик кызматтарда иштеп жүрүп анан ушундай чарбалык иштерге кантип Эми мен айыл жергесинде өскөм да, ата-энем жөнөкөй айылда кедейлик тандап коткон мурда. Жумушчу үй бүлөдөн болгом да. Ошондон калган окшойт. Мен жөн жатыр бош убакытта отпусканы келип ушулар салганга аракет кылдым да. Анан кириңиздер. Анан ичи мынакей атайын ичин өзбөн аршуат этип койгон, чаң-чуң кирбесин депчи. Кичинекей терезе болгон себеби ушу жылуулук болсун деп да. Көп берги аябай жарыктын деле кереги жок. Өтө салкын өзүңөр көргөндөй. Анан суу үшүп кете турган болсок, мынакей бир атайын меш бар, мынакей темирмеш. Атайын темирмеш бар. Буга от жагып койсоңуз түнү бою жылуулукту кармап жата берет да, жакшы. Кышында да жатса болот бергечи. Темир байке, азыр могу Короңустадагы таштан тургузулган атайын боз үй экен да. Бул атайын ушундай кылып жасалганбы? Ата бу дагы менин бияка шаардан бир адай кирип чап келип отуруп эле. Тегеректе кезде таштар көп аябайчы көрүп отпойсуң. Бул арзан болуп отурган нерсе да. Ушул пайда болуп калды да. Бул чынында салкын экен. Кышында жайык аябай салкын да бергичи. Келип кишилерге эс алышат, укташат, тамачы аябай жакшы жер. Бул атайын ушу жерге мисалы вот этиги орусча Мари Карен деп коет, кыргызча Ургошун деп коет. Бул гүлдүн аты бул атайын этиги Чукчак жайлоосу Кызылжар деген жери бар мээрде. Ошонун тоонун бетинде өсөт да бул. Ошону ошо былтыр күзүндө атайын касып келип тиккен берге ушу тегеретечи. Бул жыл сайын өсө турган гүлдөр да булар. Ошо өзүнүн топурагы менен алып келип отуруш керек да муну. Гүлдүн бир четинде аябай кооздук берет экен тегереш келгендергечи баягындай. Өзүнө тартат болбой эле бул гүлчү. Өңү да жакшы да. Бул турмушуңузда канча бакыт тиктиңиз эсептедиңизби? Эми турмушунда кыргыз айтып коет экен, эркек болгондон кийин там салыш керек экен, бала өстүрүш керек экен деп. Ансаганда эми бүгүнкү күнү ушу үй салдым десем болот, айыл шаар ээсимен. Анан ушу биринчи тиккен бактар мына ушулар болот да. Ушу там тегерет деген бактар ушу мен биринчи тиккен бактарым да. Кандай кардарлар болот негизинен? Кээ биркилер келип, мен мындай кылат элем, тигиндей кылат элем дегендер да болсо керек. Эми бу жерден беш кол тегмес деген ар кандай адамдар болот да. Кээ бирлер ушундай жөнөкөй адамдар келишет. Кээ бирлер болсо баягы көбүнчө чоң кызматта иштеп калган адамдар болот эмеспи? Алар өзүнчө бир талап менен келишет. Эми баарына мен бу жерде баарына бирдей мамиле кылам да. Ким болсо дагычы баарына бирдей мамиле кылам. Өз колумун келиши алар көңүлүн алгангачы, мисалы, мына ошолор көбүнчө эми баарлар автоунаандан келип атышпайбы? Ошолорду көчөгө калтырбастан атайын үйдүн ичине территорияга киргизип, аймакка киргизип, мына атайын ушул жерде турат. Эч ким тийбейт, каралат. Бул болсо атайын мисалы кээ бирлер бир жума, эки жума келсе баягы мончого чөмдөндөр болот экен. Анан ошол аякташты эле баягы эле колума келген таш менен монча салып койгом. Колун келиши атайын монча салып койгом. Мунун ичин баары эле таш, сыртынан эме капталып калган да. Анан баня жаап бересиз. Калаган сурагандар болсо атайын баня жаап бересиз. Мынакей. Сонун байга. Мынакей. Бияк жана парилкасы окшойт. Бияктын парилкасы мынакей. Чакан 4 киши отуруп ушу эс алышса болот атайын мынакей ысык ичи. Ичида жыгачтан карагайдан экен. Атайын ушу карагайдан жасаганбыз, мунун баарын тең мынакей ичин атайын жылуулап, жылуулукту кармасын депчи. Мени көптөн бери бир суроо түйшөлтөт да негизинен ушундай сизге бир чымчыма ушундай бир соол узатсам, Байыртадан кыргыз эли өзүнүн коногун татыктуу тозуп, жолоочу көрсө, анын суусунун кандырып, өзүнүн агын берип, айран сүтүн берип, кайра жолго салып узат эле да. Анан кыргызда Байыртадан ушу ак сатылбайт деген ушу бир жакшы сөз бар эле. Бүгүнкү күндө ошо кыргыздын жакшы салты калып, ошо ак сатылып атат, айран сүт, кымыз дегендей. Ошого көз карашыңыз кандай негизинен? Мен жерде мындай, бул кыргыз негизи кыргыз сөздөрүн бар туура айтылган. Эми мына бир мисалы экөөбүз бир жерге үйгө барып конокко барып калсак, сөзсүз түрдө бул мисалы жайлуу ичинде биздикине келип, экеле сөзсүз түрдө бир чыны кымызын, каймагын, чайын мындай эле берет чынында.
ал туура. Анан бирок мына мондай көп киши болуп 10 күндөп 15 күн жатып атканда бул эми талапка байланыштуу сатып алышка туура келип калат да. Себеби дегенде ошо суу сабап аткан адам деле, бээ сабап аткан адам деле ошо бээни багыш керек, кыш бою багыш керек, жемин бериш керек, чөбүн бериш керек, кайташ керек, кашкырда сакташ керек жайлоодочу. Ошо ата эмгектенет да. Ошо эмгек акысы болот, эмгек акысы аркылуу кетип атат да бу жердечи. Бу жерде айтылган, эгер ушул адам ошол акты өз чын дили менен сатып алат, алып аткан киши дагы ошо ичи оорубастан ошону чын дили менен алып атышат да. Бүгүнкү күндө ойлойм ушу замандын шартына байланыштуу туура эле болуп бартабы депчи. Анан бирине экин барып болгон канактарга сөзсүз түрдө мындай эле дагы мооз тийгизип саткан болушат. Ойдун ана салкын ай тосунан сагызган гана учат. Мына ушинтип шаардын күнүмдүк турмушунан кичине четтеп жайлоого келип, жаратылыштын кооздугуна суктанып, таза абадан кере-кере дем алып, ат үстүндө ырдап жашоонун рахатына батканга не жетсин. Ушуну менен ар бир эмгектин акыбети сөзсүз кайтат деген сөздөр менен табышкер көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы согуна чыгат. Саламатта калыңыздар. Саройдун гана салкын ай тосунан сагызган гана учат из осунан санамаган алып айыз